Бишкек Ош-Уна жолунун Чычкан Капчык айында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу маалыматты кечээ 22-июлда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой кечээ 22-июлда болжол менен саат 6:30 чамасында Бишкек Ош-Уна жолунун Чычкан Капчык айында унаа ташыган тралдын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу уктап кеткендиги айтылууда жана жол кырсыгынын натыйжасында көз жумгандар бар экендиги айтылууда. Учурда жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгынан 2 адам көз жумган. Баткенде ушул жылдын 6 ай аралыгында РСК банк жана Айыл банк тарабынан 6% насыялар жалпы 508 ишкерге берилди. Бул тууралуу 21-июлда президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык 408 ишкер насыяны мал чарбачылыгы багытына алса, 100 ишкер дыйканчылык үчүн алган. Берилген насыялардын суммасы 232,1 миллион сомду түздү. Аны менен катар республикалык бюджеттен финансы кредиттик фонд аркылуу чек арадагы акыркы окуяда жабыркаган ишкерлерди колдоо максатында 107 ишкерге 1% менен жалпы 90,2 миллион сом насыя берилди. Жалпы 162 ишкер кайрылган. Улам кредиттик келишимдер түзүлүп, насыяда которулууда деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча 5 фермер 2,5 миллион сом насыя алышкан. 36 жаштагы Лионель Месси биринчи жолу америкалык Интер Майами клубунда ойноду. Ал Мексиканын Круз Азуль клубуна каршы Легуас Коп тайпалык баскычынын биринчи оюнунда 54-мүнөттө алмаштырууга чыкты. Бул тууралуу чемпионат басылмасы билдирди. Жолугушуу Форт Лодерлайдеги Флорида штаты АКШ америкалык клубдун үй стадионунда өткөн. Оюн 21-июлда жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 башталды. Беттеш 2-1 эсебинде Интер Майаминин жеңиши менен аяктаган. Белгилеп кетсек, кошумча убакытта айып сокку туындап чечүүчү голду Месси киргизип, Интер Майамиге жеңиш алып келди. Москвадагы Времена Года соода борборунда ысык суунун түтүгү жарылып, каза болгондордун саны 4 кишиге жеткенин Москванын мэри Сергей Собянин Телеграм баракчасына жазды. Соода борборундагы кырсыктагы 4 адамдын өмүрүн алган. Үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтабыз. Куткаруучулар ишин улантышууда, деди Сергей Собянин. Буга чейин Москвадагы Времена Года соода борборунда ысык суу түтүгү жарылып кетишинен чоң кырсык болгонун, күйүк алгандар бар экенин айткан. Окуяга байланыштуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы алдын ала маалымат боюнча кыргыз жарандары жок экендиги айтылган. Кыргыз жарандары жок деп айтышты. Консул жеринен барып көргөнү кетти. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымат күтүп жатабыз. Бул боюнча кошумча маалымат берилет деп билдирди министрликтен. Өлкөдө жарым жылда эмгек министрлиги 3400 миң жумушсуздук окутуп, алардын жарымын ишке орноштурду. Бул тууралуу бүгүн 23-июлда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, жыл башынан бери шаардык жана райондук ишке орноштуруу кызматтары тарабынан 10 миңден ашык жаранга кесиптик багыт берүү боюнча консультациялар берилген. Алардын 5100-ü жумушсуздар, 4900 жалпы билим берүүчү мектептердин 9-11 класстарынын окуучулары. Ага ылайык мектеп окуучуларынын кесиптик чеберчиликтерин аныктоо үчүн кесипке багыт берүү боюнча тесттер уюштурулган. Белгилеп кетсек, учурда жумушсуздар компьютердик оператор, ашпозчу, косметолог, чач тарач, тырмак жасагыч, массажист, котормочу, эсепчи, автоайдоочу, электр жана газ менен иширетүүчү, сантехник, тигүүчү, бычмачы сыяктуу популярдуу кесиптерге билим алышат. Ошондой эле өлкөдө 6 айда 3400 жумушсуз окутулуп, алардын 57% иш менен камсыз болгон. Оганстандын борборундагы Вардак провинциясында суу ташкынынан кеминде 22 адам каза болду. Кеминде 40 адам дайынсыз жоголгондордун тизмесинде. Жүздөгөн үйлөр кыйрап, айыл чарба жерлери жабыркады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, кээ бир жолдор, анын ичинде Бамиян жана Кабул шаарларынын ортосундагы унаа жолдору дагы жабылган. Белгилеп кетсек, буга чейин Пакистанда селден кеминде 4 адам, анын ичинде bir бала набыт болгону кабарланган. Ага Индиянын түндүгүндөгү уланып жаткан жамгыр себеп болгон.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.